Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коногу Кыргызстан Ислам университетинин шарият кафедрасынын башчысы Шермухаммед Ахмаджан уулу. Ассаламу алейкум, көрсөтүүгө кош келиңиз. Алейкум ассалам, рахматуллах, кош болдук. Жакын арада сизден дагы кандай жакшы, мыкты, тарбиялык мааниси бар роликтерди көрө алабыз. Сиз даярдаган. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Оолу, ассаламу алейкум, урматтуу калай калп. Арыбаңыздар. Биз Кыргызстан Ислам университети буга чейин бир нече ушул кыска нуска элге мааниси терең тарбиялык роликтерди тарткан элек. Быйыл да Кудай буйруса жакын арада ушул биздеги кээ бир иш-чараларыбызга ушу даярдык көрүп атабыз. Ошолорго бир Кудай буйруса тарбиялык мааниси терең роликтерди 1-2 айдын ичинде жакшы көрөбүз деген ниеттер бар. Мусулмандын мусулманга болгон акылары туурасында. Мусулмандын болгон акысы кээ бир хадистерде 5 деп келет, кээ бир хадистерде 7 деп келсе, кээ бир хадистерде 6 деп келет. Кээ бирлерин топтой кетелик. Биринчиси мусулмандын мусулманга болгон адеби, эгерде жолуккан болсоң ага салам берүү. Эгерде сени той топурга бир чакырыкка чакырган болсо, чакыруусуна жооп берүү. Эгерде сенен бир насаат сурап келсе, биз бизнес баштап атам же паланчага үйлөнөйүн деп атам деп насаат сурап келсе, насаатыңды айтуу. Эгерде ооруп калса, зыярат кылуу. Анан эгерде көз жумса, жаназасына катышуу. Ушул мусулмандын акылдары болуп эсептелинет. Кээ бир хадистерде 5, кээ бир хадистерде 6, кээ бир хадистерде 7 деп да келген ушулар кездешет. Коомубузда мисалы ассаламу алейкум деп саламдашууну кыргыздар саламдашпайт. Бул арабтарда гана же болбосо ассаламу алейкум деп сага Аллахтын тынчтыгы болсун деген жакшы саламды бул эркек менен эркектер гана саламдашат деп айтып калышат. Бул туура эмес түшүнүк. Эгерде биздин кыргыздын өзүбүздөн илгерки ата бабаларыбыз жазган китептерге кайрылсак, Манаска кайрылсак же башка китептердин баарына кайрылсак, ошол жерде өзүнүн саламдашуу, ассаламу алейкум деп саламдашуу бар. Бул саламдашуу албетте бири-бирине тынчтык тилөө, бейпилдик тилөө. Анан кийин кээде бизде жөн эле ал акыбалын сурап саламатсызбы деген сөздөрдө деле жакшы нерсе, бирок артыгыраагы, жакшыраагы баягы Кудайдын жараткандын мээримини, ырайымын тилеп саламдашканыбыз абзел болот. Бул биринчиден. Экинчиден, пайгамбарыбыздан бир жакшы хадис бар да. Эгерде силер дейт бейишке кире албайсыңар, ыймандуу болмой сайын дейт да. Силер ыймандуу боло албайсыңар, бири-бириңерди жакшы көрмөй сайын дейт. Силерге бир нерсеге, бир ишке багыттап коеюнбу? Ошол нерсени кылсаңар, силер бири-бириңерди жакшы көрүп каласыңар дейт. Афшус салама байнакум, ошол саламды араңарда жайылып кала, ошондо бири-бириңерге болгон сүйүү, мээрим артат деп айткан. Саламдашуу, алиге алуу, бул бири-бирибизге сүйүү, мээримди арттырат. Бул биринчиден. Экинчиден, сиз айткандай түшүнүк, саламды эркектер гана бири-бирине салам берет деген түшүнүк туура эмес. Саламдашуу бул кыз киши болсун, кыз киши өз арасында мусулман болгон болсо саламдашыш керек. Эркек аялга бул бирдей, эч кандай эркекке же аялга өзүнчө деп айтылган эмес. Бири-бирибизге жакшылык тилөө баарыбызга, кыз эркек дебей баарыбызга бирдей. Эл арасында ошол эле коомчулукта заман бузулду деп эле айтышат. Бирок заман бузулган жок болуш керек. Заман эмес, бул адамдардын кээде пейили бузулат. Адамдардын жүрүм туруму бузулат. Адамдардын ыймансыздашып, ыймансыздашып кеткен учурлар болот. Ошон үчүн заман бузулду деп же заманга эч качан төңкөбөшүбүз керек. Биз эгерде бир кемчилик болсо өзүбүздөн издешибиз керек. Адам баласынын өзүбүздүн өзгөчө коомдон эмес, жада калса мен өзүмдөн издешим керек деп ойлойм. Ошо коомдогу туура эмес иштерге кандайдыр бир деңгээлде биздин балким жакшылыкка
үндөбөй койгонубуз, балким ушул көрүп туруп көрмөксөнгө салганыбыз, ушулар дагы бир бузулуктунга чоң салымы болушу толук ыктымал. Ошон үчүн заман бузулду эмес, балким элибиздин же кээ бир адамдардын пейили бузулду деп айтсак болот. Бирок жалпылай бул сөз дагы жалпылай айтылбаш керек. Элдин пейили бузулду деген сөз дагы айтылбаш керек. Амалдын баары ниетке жараша болот, ниетти тууралаш керек экен. Жолдо жүрүүнүн эрежесин бузгандык адамдын акысына кирген болобу? Албетте, жолдо жүрүүнүн эрежесин бузган болсок, адамдын акысына кирген болобуз. Жада калса кээ бир аалымдар эгерде жол эрежелери унаа менен жүргөндө жол эрежесин бузган болсо, эгерде кызылда токтой өтүп кеткен болсо, бир кырсыкка учураса же өзү бир кырсыкка учураса, ал адам өзүн өзү өлтүргөн менен барабар. Атайлап адам өлтүргөн менен барабар деп айтылат. Албетте, жол эрежесин сактабагандык, ал жөө жүргөн адам болсун, унаа минген адам болсун, булардын баары адепсиздик, жада калса чоң күнөө болушу дагы толук ыктымал. Куран Библиядан алынган деп айткандарга сиздин жообуңуз? Бул сөз туура эмес. Куран бул Кудай Тааладан түз пайгамбарга түшүрүлгөн китеп. Ошол Иса алейхисаламга жана башка пайгамбарларга түшүрүлгөн китептер дагы Алла Тааладан негизи түз түшүрүлгөн. Бирок ошол китептердин баарына ошол попторунун өздөрүнүн баягы кээ бир адамдардын сөздөрү кошулуп бурмаланып кеткен. Ошондуктан дүйнө жүзүндөгү Библияны карасаңыз бир нече түрү бар, бир нече нускасы бар, бири бирине куушпайт, окшошпойт. Ал эми ошол Куранды Кудай Таалам пайгамбарга түшүрүп, мен Куранды өзүм сактайм деп кепилдик берген. Эгер дүйнө жүзүндөгү, дүйнөнүн булуң бурчундагы Куран Керимди алып келип салыштырсак, баары бирдей, сөздөрү дагы, маани маңызы дагы баары бирдей болгону бул даана Кудай Тааланын өзү тарабынан түшүрүлгөн китеп экени айгинелеп турат. Өкүл ата, өкүл эне дегенден маалыматыңыз бар. Шариатта тыюу салынбайбы? Өкүл ата, өкүл эне дегенге шариат тыюу салбайт. Кыргыздарда бул жакшы каада салттарга кирет да. Кээде коомубузда ажырашуулар кээде көбөйүп аткан учурлар кездешет. Ушул өкүл ата, өкүл эне ушул кээде баягы эки жаштын ортосундагы маселени кайын журтка жеткизбей, кайын энеге, кайнатага жеткизбей чечип койгонго чоң өбөлгө түшөт. Анткени маселе кандай кичинекей маселе болсо дагы, эгерде кайната же кайын тарапка жетсе, ал маселе күчөйт, орчундайт, оорлошот да. Канчалык кичине болсо дагы аны чечүү кыйындайт. Өкүл ата, өкүл эне ошол кайын журтка жеткирбей, кайнатага жеткирбей, кайын энеге жеткирбей, маселени ортодо чечип койгонго чоң салымын кошот. Шермухамед Ахмаджан уулу сыркоолоп калганда кандай дарыланат? Сурооңуз ыңгайсыз суроолордун бири болуп окшойт деп ойлойм. Мен негизи сыркоолоп калганда кичинекейимден көп дары дармек колдонбогон адаммын. Студент кезимде бир ушинтип катуу ооруп доодурга түшсөм, мага дары берди. Шуну бир күндө 3 маал ичесиң деп айтты да. Анан мен чыгып эле ичип жатыпмын. Намазга ушу обедке тургузайын деп балдар зорго тургузушту. Турсам ушу көз жумулуп атат да кайра. Анан обед ичип эле кайра дарыны ичип. Ушинтип дарыны бир күндө 3 маал ичип, жада калса баса албай ушунчалык уйкум келип атат. Анан эртеси күнү доодурга түштүм. Агасы, мен кандай дары бердиңиз бу? Десем, анан бул мурун дары ичкенсиңби деп сурады доктор дары беле. Жок, мурун дары колдонгон эмесмин десем, бул өзү ушул адамды ныксыратуучу дары. Сен дары ичпегендиктен улам аябай таасири сага күчтүү болуп, ошон үчүн уктап атасың деп айтты. Кудайга шүгүр, Кудай Таалам ушул балким ушу тоолуу айылда өскөн үчүнбү, биз көп оорубадык да, көп дары дармек колдонбодук. Азыр бүгүнкү күндө бир аз сыркоолоп калсак же бир аз сууктун келгенин байкап калсак, кара зере майыны, зайтун майыны ичип, майланып, көбүнчө ушул табигый дарыларга басым жасайбыз да, анан кийин моундай дары дармектерди
колдонбойбуз. Кудайым мага муктаж кылбасын дейт элек. Бүгүнкү көрсөтүүбүзгө келип жагымдуу маанай тартуулап жагымдуу маек куруп бергениңиз үчүн биз албетте ыраазычылыгыбызды билдиребиз.